Эфирде жаңылыктардын толукталган кечки чыгарылышы, студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев, саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгін 26 июнда Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынына жана 4 Евразия экономикалык форумуна катышуу үчүн иш сапары менен Минск шаарына келди. Мамлекет башчысынын учагы Минск шаарынын улуттук аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Беларустун премьер-министринин ордун басары Виктор Каранкевич жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропорттун флагштокторуна Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин кезектеги жыйынына катышуучу мамлекеттердин туулары илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароол тизилген. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Кытайдын Тяньцзинь шаарына болгон иш сапары аяктады. Министрлер кабинетинин башчысы бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун жылдык жыйынынын ачылыш аземине катышып, жайкы Давос 2025 жана бир алкак бир жол демилгеси кайда баратат деген темадагы панелдик сессияда сөз сүйлөдү. Форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цань, Вьетнамдын премьер-министри Фам Минтин менен, ошондой эле бир катар Кытай компанияларынын жана уюмдардын жетекчилери менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Чолпон Ата шаарында шайлоого катышуунун заманбап ыкмалары теориядан практикага чейин аттуу Ысык көл шайлоо форуму өтүүдө. Ага 12 өлкөдөн келген шайлоо органдарынын өкүлдөрү жана мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү катышууда. Форумдун негизги максаты Кыргызстандын Конституцияда көрсөтүлгөн негизги принциптердин бири болгон жарандардын шайлоого жана шайланууга болгон укуктарын камсыз кылуу маселеси каралды. Чолпон Ата шаарындагы Ысык көл шайлоо форумунун ачылышы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун кайрылуусунан кийин башталды. Форумга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, ошондой эле чет өлкөлөрдүн шайлоо органдарынын жетекчилери, эл аралык уюмдардын мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана шайлоо укугу жаатындагы эксперттер катышты. Быйыл Кыргызстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна жана Türk мамлекеттер уюмуна төрагалык кылышы өлкөбүздүн аймактык жана эл аралык аренадагы ролун айкындайт. Шайлоолорго байкоо жүргүзүү миссиялары шайлоо процессин жакшыртууга салым кошот деп ишенемин. Жогоруда аты аталган өлкөлөрдүн башын бириктирген бул форумдун негизги максаты жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылуунун эң алдыңкы ыкмалары боюнча конструктивдүү жана ачык айрым пикир алышуу, алдыңкы тажрыйбалар менен бөлүшүү жана сунуштарды иштеп чыгуу экенин жакшы билесиздер. Форумдун негизги максаты Кыргызстандын Конституцияда көрсөтүлгөн негизги принциптеринин бири болгон жарандардын шайлоого жана шайланууга болгон укуктарын камсыз кылуу, жаңы технологияларды колдонуу менен ушул укуктарды дагы кеңейтүүнү көздөйт. Форумга 12 мамлекеттен келген коноктор менен тажрыйба алмашып, алардан үйрөнүп гана тим болбостон өз жетишкендиктери менен да бөлүшүү болду. Шайлоого катышуунун заманбап ыкмалары теориядан практикага өтүү бул форумдун башкы темасы болууда. Ага чет өлкөлүк шайлоо органдарынын жетекчилери, өкүлдөрү, мамлекеттик уюмдун өкүлдөрү катышып, тегерек столдо өз сунуштарын айтышууда. Эң башкысы чет өлкөлүк шайлоо уюмдарынын тажрыйбаларын улуттук контекстке адаптациялоо жүрүүдө. Эң маанилүү жаңылык электрондук жана аралык добуш берүү системасы. Бул система менен чет өлкөдө же башка аймакта жүргөн жарандар дагы каалаган шайлоо участкасына келип, жөн гана паспорту менен добуш бере алышат. Мурда айрым бюрократиялык тоскоолдуктар бар болсо, азыр алар бир кыйла жеңилдеди. Бул толук кандуу, жеткиликтүү шайлоо процессин камсыз кылат. Сегодня было очень интересное. Бүгүн кызыктуу жана керектүү форум өтүүдө. КМШ өлкөлөрүндөгү Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү менен байма-бай сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. 2024 Өзбекстанда өткөн парламенттик шайлоо туурасында кеңири түшүндүрүп бердик. Албетте анда санариптешүү IT технологиялардын жардамы менен канчалык деңгээлде жеңил болгонун белгилеп кетет элем. Санариптешүү бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп жатат. Шайлоочулар азыр телефон аркылуу эле өзүнүн шайлоо участкасын билип ала алышат. Андан сырткары бир жаран жумушуна, эмгек өргүсүнө байланыштуу, жада калса дүйнөнүн ар бир бурчунда болсо дагы оңой эле шайлоого катыша алышат. Мына ушундай жеңилдиктерди мындан дагы жөнөкөй кылуу үчүн чогулуп жатабыз.
Акыркы жылдары Кыргызстанда шайлоо реформасынын алкагында шайлоо мыйзамдары өзгөрүлүп, санарип технологиялар активдүү киргизилип, добуштарды сатып алуу жана административдик ресурсту кыянаттык менен колдонгон көрүнүштөргө кескин каршы күрөшүп келишет. 12 мамлекеттен келген коноктор менен алардын мамлекетинде өткөн шайлоолордун андай тажрыйбасы менен алмашып атабыз. Биз дагы жетишкендиктерибиз менен алар менен бөлүшүп атабыз. Негизги максат ушул келечекте шайлоолорду ачык, айкын, инклюзивдүү өткөрүү. Максималдуу түрдө Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан, ошондой эле мамлекеттик органдар тарабынан максималдуу түрдө шарттар түзүлүп атат, ачык, айкын, мыйзамдуу өткөргөнгө. Мен ойлойм, биз ошол максатка жетебиз. Шайлоо жаатында идеяларды тажрыйба алмашуу, добуштарды саноо, заманбап санариптик технологияларды киргизүү, добушту көзөмөлдөө, аларды уюштуруу процессин жогорку деңгээлге чыгаруу болду. Бир нече өлкөлөрдүн башын бириктирген форум жарандардын шайлоо укуктарын камсыз кылууда алдыңкы ыкмаларды колдонуп, тажрыйбалар менен бөлүшүп, сунуштарды иштеп чыгышты. Талгат Токтомушев, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары. Облуста социалдык маанидеги курулуш иштери уланууда. 8000ден ашык калкы бар Ысык Көл айыл аймагында ушул тапта 2 мектеп, буга улай бала бакчанын курулушу ишке ашып жатат. Ал эми жалпысынан Дубан боюнча 70ден ашык ар кандай объектте курулуш иштери жүрүүдө. Билим берүү тармагына болгон колдоо элет жерлерин билим уялары менен камсыздоого өбөлгө болууда. Айта кетсек, Ынтымак айылында курулушу жүрүп жаткан бул мектеп 150 окуучуга ылайыкталган. 2 кабаттуу заманбап имаратта спорт залы, ашкана, жуунуучу жайлар болуп, бардык шарттар бар. Учурда жумуштар 80%га аяктап калды. Азыр курулуш стадия тапшырганга 1 сентябрга үлгүрүп тапшырганга аракет кылып атабыз. Азыр 15-16 бала рабочий бала иштеп атат. Дагы келет. Бир жуманын ичинде азыр данный момент материалдар бардыгы келди. Ичтеринде поллар жасалып атат. Сыртында футболный стадиону бар, волейбольный стадиону бар, площадкалары бар раздевалочный. Разминкага. Анан алар экинчи стадия. Ограждение бар. Ограждениелерди ham даярдап койгонбуз. Тизип коюп, планировочный жумуштарыбыз бүткөндөн кийин чизип баштайбыз. Аймакта мектепке чейинки билим берүү тармагы да жолго коюлуп, ушул тапта Ысык Көл айылында 100 орундуу бала бакча курулууда. Буга чейин айылда бакча жок болгондуктан шарты барлар балдарын коңшу айылдагы бакчага ташып келишкен экен. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө бакчага бара турчу 124 бала кезекте турат. Азыркы убакта фундаменти коюлуп, буюрса кирпиштери башталган турат. Бул садик 100 орундуу бала бакча. Бул бала бакча республиканский бюджеттен бөлүнгөн, каржыланган, 84 миллионго каржыланган. Котельный бар, угольный склады бар, туалет, ажатканасы наружный бар, ичинде дагы бар. Септиги эми бүт каралаганда бала бакчага тиешелүү нерсе заманбап боюнча. Эми кимдин шарты бар, автоунасы барлар, же шаарда иштегендер ары бери өтүп, кошуна Михайловка айылга балдарын садикке берчи. Анан калгандары ушинтип эле бала бакча жок, үйдө эле ата-эненин тарбиясын көрүп. Ошол эми буюрса бала бакчада ишке ашып, долбоор ишке ашып салынып атат. Бул да бир Кудайдын буйругу. Өкмөткө да ыраазыбыз. Башынан бери ушу котлован казылгандан бери ар бирөө келип кызыгып көрүп кетип, аябай ыраазы болушуп, буюрса мына балдарыбыз барат экен, буюрса айылыбызда өнүгүү болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Жеке эле өлкөбүздө дагы бул нерселер болуп атат. Дубанда учурда 27 мектеп, 15 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми жалпысынан 30дан ашык ар кандай социалдык объектиде курулуш иштери аткарылып жатат. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Балыкчы шаарында көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берүүчү откана курулууда. Эми көп кабаттуу үйлөрдүн 252 батири кыш мезгилинде жылуулук менен камсыз болот. Учурда фундаменттин куюу иштери жүрүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат.
Балыкчы шаардык жылуулук муниципалдык ишканасына заманбап ооткана курулууда. Калаанын Аманбаев, Далбаев көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп жаткан бул ооткананын курулушу ушул жылдын июнь айында башталган. Оотканадан берилүүчү жылуулук аркылуу көп кабаттуу үйлөрдөгү 252 батир жана бир жатакана кышкысын жылуулук менен камсыз болмокчу. Айта кетсек, проекти эле 8 айча жазашты. Бул проекти бул 9 разделден турат экен. Ошо 9 разделди толук кандуу бүтүрүшүп, ар бир кем карчысын толукташып, ушул жерде жайгашкан үйлөргө жылуулук кышында катуу суук болуп кетсе дагы баягы ошого чыдап бере тургандай кылып откананы эсептеп чыгышты. Фундаменттен баштап баягы до ключа деп коет. Ошо ключуна чейин полный прием передачка чейин полный өзүлөрү жазап, ошого чейин толук кандуу иштетип кое берип, анан биздин сотрудниктерди дагы бизде ушул жерге жаңы алына турган алар окутуп, бул жаңы оборудование менен кандай иштеш керек, кандай мөөнөттөрдү карап туруш керек, ошолорду дагы келишимге кантып кеткенбиз. Булар үйрөтүп да кетет. Кубаттуулугу 2,133 мегаватты түзгөн бул ооткана жаңыча технологиялар менен курулуп, жабдуулары Россия Федерациясынан алынат. Союз малынан бери жылуулук тутумуна кошулбаган көп кабаттуу үйлөрдүн жашоочуларына эми толук кандуу жылуулук берилет. Ал үчүн көп кабаттуу үйлөргө жылуулук берилүүчү түтүктөр орнотулган. Ушул жерде 400-500 элдин көптөн күткөн үмүтү орундалып, алгылыктуу жакшы иштер келатат. Биз жетекчилерге абдан ыраазыбыз. Кудайым буйрса, ийгиликтүү аяктап бизге жакшы кызмат өтөйт деген ой тилектебиз. Ооткананы курууда учурда пайдубалын түптөө иштери жүрүүдө. Үстүбүздөгү жылдын октябрь айында курулушу бүтүп, жылуулук берилмекчи. Салтанат Керимкул кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Балыкчы шаары. Зордук зомбулук бүгүнкү күндүн эң курч маселелеринин бири ойдон калууда. Айрыкча үй бүлөлүк зомбулук фактылары жылдан жылга көбөйүп жатканы кооптондурат. Бул багытта Каракол шаарында тиешелүү мамлекеттик кызматкерлери үчүн зомбулукту алдын алуу окуу тренинги болуп өттү. Зордук зомбулукту алдын алуу жана үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүү максатында атайын ведомстволук өкүлдөрдүн катышуусунда окуу тренинги Каракол шаарында уюштурулду. Иш чарага укук коргоо органдары, социалдык кызматкерлери, билим берүү мекемелеринин өкүлдөрү жана милициянын жаш өспүрүмдөр менен иштөө бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Тренингдин уюштуруучуларынын айтымында мындай окуу жолугушуулар ведомстволор аралык кызматташууну күчөтүүгө жана зомбулукту алдын алуу ишинде натыйжалуу чараларды көрүүгө өбөлгө түзөт. Мындай балдарга мамиле кандай, үй бүлөлүк зордук зомбулук кандай, эмне бул зордук зомбулук деген өзүнүн мааниси кандай, эмне кылыш керек, анын негизи структураларын баарын биргеликте иштегенге, ошо үйрөткөнгө ошо 2 күндүк тренинг өткөрүп атабыз. Мына 30 кишини алдык, анан ошо 30 киши жерлерге барып, башкаларга да айтып бергенге, үйрөткөнгө биз тапшырма беребиз. Тренингдин жүрүшүндө катышуучулар зомбулуктун түрлөрү, аны таануу, жабырлануучуларга ыкчам жардам көрсөтүү механизмдери жана координацияланган кызматташуу боюнча көндүмдөрдү бекемдешти. Ошондой эле мыйзам ченемдерин колдонуудагы жаңы маалыматтар берилип, зомбулук катталган учурдагы чыныгы турмушта кездешкен окуялар талданды. Тарбия деген это совсем другое. Понимаете? Воспитание это совсем другое. Ал эми тренингдин катышуучусу облустук прокуратура өкүлүнүн кызматкери жаш балдар арасында зордук зомбулук болтурбоо жана балдардын аң сезимине жакшы таасир берүүдө кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат берди. Быйыл мына 2025 жылдын 19 майынан 24 майына чейин ошо Ысык көл облустук прокуратурасынын демилгеси менен үй бүлөлүк зордук зомбулукту жана жаш өспүрүмдөрдүн алдын алуу жумалыгы өттү. Өзүңүздөр маалым болгондой, көрдүңүздөр, бир жуманын ичинде ошол ведомство аралык ошол жаш өспүрүмдөрдү ошол мисалы жаза аткаруу кызматына алып барып, өз көздөр менен көрсөттүк, чек ара кызматына көрсөттүк, биздин чек арачылар кандай шартта жашайт, эртеңки келечегине ошол туура жүрүш үчүн ошол жерден өз көздөрү менен көрүп таасир алышты. Статистикалык маалыматка таянсак, 2024 жылы Ысык көл облусунда үй бүлөлүк зомбулук боюнча 500дөн ашуун факты катталган. Ушуга байланыштуу тренингдин жүрүшүндө зомбулукту эрте аныктоо жана алдын алуу маселеси биринчи орунда турду.
Медербек Кеңешев, Нурлан Чойбеков, Мадина Абакирова, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Каракол шаарында бизнес айым Гербени 2025 форуму өттү. Бул иш-чара Жия бизнес ассоциациясынын демилгеси менен уюштурулуп, аймактардагы ишкер айымдарды колдоого жана алардын потенциалын өнүктүрүүгө багытталды. Форумда облустун аркыл тармактарында иш алып барган ийгиликтүү айым ишкерлер чогулуп, өз тажрыйбаларын бөлүшүп, бизнес алып баруудагы тоскоолдуктар жана жетишкендиктер тууралуу пикир алмашышты. Иш-чара айымдарды шыктандырып гана тим болбостон, алардын экономикага кошуп жаткан маанилүү салымынын дагы баса белгиледи. Ошондой эле жаңы бизнес байланыштарды түзүүгө шарттар түзүлдү. Караколдо айым ишкерлерди өнүктүрүүгө багытталган бизнес айым Гербени 2025 аталышындагы форум болуп өттү. Иш-чара Жия бизнес ассоциациясы тарабынан уюштурулуп, аймактарда жашаган айымдардын ишкердик жөндөмдүктөрүн өнүктүрүүгө, аларды шыктандырууга жана бизнес өнөктөштөрдү түзүүгө арналган аянтча болду. Ар бир 7 областта азыркы учурда уланып жатат. Бунун негизги максаты жергиликтүү айымдарды колдоо, ошол эле жаңыдан баштап аткан ишкер айымдарга, ошол эле азыркы учурда бизнеси бар айымдар үчүн ошол бизнесиндеги жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү боюнча атайын ар бир областта ушундай айым кербенин уюштуруп жатабыз. Бул айым кербенин уюштурганга бизге негизги ошол ассоциациянын айым ишкерлер комитети жана бизде ошол өнүктөштөр дагы чогуу биргеликте бул иш-чараны ишке ашырып атабыз. Атайлап бул форумга коноктор, спикерлер чакырылган. Ал спикерлер өздөрү ошол тажрыйбалары менен бөлүшөт, билимдери менен бөлүшөт, атайын менторствого алып, ошол багыттарда өздөрүнүн жардамдарын берет жана ошол айымдардын ишканаларын чоңоюусуна, келечекте ийгиликтүү ишкана болуп өсүшүнө чоң жардамдарды ушул тренерлер деп коелу, консультанттар жана коучтардын демилгелери менен ошолордун көргөзүп берген багыттары, кеңештер аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жеткен биздин ишкерлер айымдарыбыз дагы бар. Ишкер айымдарды колдоо менен бирге эле экономиканын өнүгүшүнө кошкон салымдарын белгилөөнү көздөгөн бир топ ишкерлер бир аянтчага чогулушту. Алар облустагы алдыңкы ишкер айымдар, бардык тармактагы ийгиликтүү ишкерлер, бизнестеги кыйынчылыктары, жетишкендиктери, бизнес жүргүзүүнүн сырлары боюнча өзлөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Алдыга жылып бир баштап алыш эң оору ошол. Бирок кирип алгандан кийин баягы шарданына түшүп, ошол иштин андан ары кайнап иштеп кете алат да. Ошо эң баштап алыш үчүн, ошон үчүн адамдын мындай бир ичиндеги күйүп турган бир энергиясы, бир оту, бир мотору болуш керек да. Мен дайым айтып келем, ошо кыялдангыла, анан ошо кыялыңарга ишенгиле дейт элем. Ошо коркпош керек да. Анан менин өзүмдүн девизим ошо тобокелчил тооношот дейт. Ишкерлик бул дайым тобокелчилик, анан өзүнө жоопкерчиликти ала билүү да. Исмаилине бала өнүктүрүү борборун иштетемин. Ал жакта биз сүйлөөсүндө бузуулары бар балдарга жана психологиялык жактан колдоо көрсөтүү боюнча иштейбиз. 4 жыл болуп калды бул тармакта иштеп атканыбызга. Ушул форумда мисалы мен өзүм эмне алдым. 2 жылдан бери катышып, бул форумдан көптөгөн идеяларды алгам, чындап идеяларды кантип бизнесибизде каталарыбызды, кайсыл жерде ката кылып атабыз, кайсыл жерде өзүбүздүн баягы эме деп коет го, бизнес тармагында жүргөндө баланстı алып кетет деген темаларды аябай жакшы өздөрүнүн инсайттарды алышат. Биз кантип аял дагы болуп, бизнес айым дагы боло алабыз деген дагы ушундай темаларды дагы өзүнө аябай пайдалуу маалыматтарды алышат. Бизнес айым Гербени быйыл республика боюнча экинчи ирет өткөрүлүүдө. Мындай иш-чаралар ар дайым өткөрүлүп, тажрыйба алмашуулар жана кеңештер берилип турса, оң натыйжа чыгаарынан шек жок. Алтынай Рыспай кызы, Нурзин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан. Облуста өрүктүн түшүмдүүлүгү ар жылы ар кандай болуп жатат. Былтыр көп байлап, көпчүлүк дыйкандар өткөрө албай төгүп, айрымдар бекер таратышкан фактлар болгон. Ал эми быйыл өрүк аз байлаган, ошентсе да дыйкандардын эмгек акысын актоо үчүн Ысык көл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгы тарабынан чет мамлекеттерге экспорттоо аракетинин үстүндө иштер жүргүзүп жаткандары маалым болду. Акыркы убактарда Кыргызстан өрүктүн мекенине айланып бара жатат. Дүйнө жүзү боюнча өрүктүн 50 сорту белгилүү. Учурда Ысык көл облусунда эле 10дон ашык түрү айдалууда.
Ысык Көл областы боюнча былтыркы жылы өрүктүн түшүмдүүлүгү өтө мол болуп, карапайым калкка бекер тараткандагы дыйкандар болгон. Ал эми быйыл бул максатты жоюу үчүн жалпысынан баба дыйкандардын, фермерлердин эмгек акысы акталыш үчүн, атайын тышка экспорттоо үчүн алгылыктуу иш-аракеттер жүрүп жатат. Дал ушундай көйгөйдүн алдын алуу боюнча тышкы мамлекеттерге экспорттоо үстүндө иштер жүрүп, Ысык Көл облусундагы ар бир айыл аймактардагы өрүктөрдү муздаткычтарга сактоочу жайлардын ээлери менен келишим түзүп, 20-25 күнгө чейин сактап, сыртка чыгарып кетүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө далалат кылышууда. Бул жер зданияның ичи илгерки совхоз убагындагы здания, зерна склад. Ушуну айыл өкмөттөн арендага алганбыз. Арендага берип, ушул жерде элге кызмат кылуу программасы менен, койка долбоор менен долбоор жазып, долбоор менен бул холодильник, сок чыгарган эме коюлду. Өзүбүздүн айылдык айыл өкмөт фонддон бул кургат салынып берилди. Ошо менен иштеп атабыз. Бул холодильнигибиз 40 тонналык, 40 тонна өрүк батат, 40-50 тоннага чейин кирет. Ар жагыбыз сок чыгарган. Переработка быйыл 160 тонна алма алып переработка кылдык. Элден переработка тилетине бочкаларга коюп, пюре кылып коюп койгонбуз. Акырындан кооператив кичине иштеп келатат. Албетте түшүм жакшы чыгыш үчүн дыйкан фермерлер мөмө жемиш бактарын өз убагында туура азыктандырышат. Жерден эмнени алсаң кайра экеселеп берип, камсыздоо милдет экенин билдиришти. Бактын өзү атырбай бак дегендечи. Бакты багыш керек. Эрте жазда сок жүрө баштаган маалда бардоос кишитке чачтык. Накы кожадагы митегруттарды өлтүрүү боюнча аны чачтык. Анан гүлдөп бүткөндөн кийин листовой подкормка бердик, түбүнө кык бердик. Эми бул мөмө чоңоюп калганда аминокислота менен боор чачтым мен. Булар органикалык, көп эме пестицид эмес, гербицид эмес, көп зыяны жок дарларда эме чыккан жок, химикат чыкпайт буларда биздин айылдан чыкпайт негизи. Андай слишком химикат берген кишилер деле жок. Анан баккандар түшүмдүүлүк жакшы, өрүктөрүбүз да жакшы, экспортко жакшы кетип атат, бирок конкурент көбөйбөдү азыр. Бүт айылдын баары Казакстан тигип атат. Чындыгында бак дарактарды азыктандыруудагы учурдун көйгөйлүү маселесине айланып жатат. Себеби көпчүлүк дыйкан фермерлер жерди керектүү минералдык заттар жана витаминдер менен камсыздоого көңүл кош карашып, түшүм алууну гана көздөгөндөр болуп жатканын адистер айтышып, кейиштүү окуялар болуп жатканын баса белгилешти. Мындай нерсенин алдын алып, кирешелүү жемиш алуу үчүн тийиштүү адистер кеңеш берип, колдоого ар дайым кызматтабыз дешти. Жерден эмне алсаң ошону кайтып бериш керек да. Ошону бербей атабыз да. Например, удобрение, азот, фосфор, калий, бул ар бир эмеде бакта мөмөсүндө болуш керек. Азот, фосфор, калий, микроэлементтерчи ошону бербей атабыз да. Анан жакшы 1 гектардан жакшы түшүм алыш үчүн жана сапаттуу мөмө алыш үчүн сөзсүз удобрение бериш керек. Жана бүрүшкөн, чүрүшкөн алып эле сатып атпайбызбы? Ошон үчүн 1 гектарга жазында 130 килограмм тегерегинде азот бериш керек. 120 килограммда фосфор бериш керек. 80 килограмм тегерегинде калий бериш керек да. Ал эми өрүктүн түшүмү былтыркыга салыштырмалуу быйыл аз экени дыйкандарга белгилүү. Бирок аны канткенде өз наркын актап киреше киргизебиз деген суроо түйшөлткөн учур. Бул багытта Ысык Көл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгы тарабынан алдын алуу максатында Кытай эли менен келишим түзүп, аларды өрүк менен камсыздоо аракети жүрүп, атайын өрүктү сактоочу муздаткычтар менен жерлерде тааныштыруу иштери болорун билдиришти. Мисалы былтыркыга салыштырмалуу быйыл түшүмдүүлүк аз. Биздин көл өрөөнүндө ошолорду биз азыр ушул жакындан дыйкандарга жардам берип, ушул экспорттоого жардам көрсөткөнгө аракет кылып, ушул Кытай эл республикасы дагы ушул бизге кызыктар болуп жүрөт. Анан ушулардын баардыгын биз ар бир чарбаларды реестрге киргизип, ошол дыйкан фермерлерди реестрге киргизип, ошолор менен кызматташып кетсек, биз Кытайга, мисалы Россияга, Казакстанга дебей, биз түз Кытайда ызбут көп болгондуктан биз ошол жакты камсыз кылсак, дыйкандарга абдан чоң жардам берген болот элек да. Ооба, чындыгында бул аракеттер иш жүзүнө ашып, дыйкан фермерлер үчүн өтө чоң жеңилдиктер болуп, алардын эмгектери акталары айтпаса да түшүнүктүү.
Мындан сырткары бак дарактарды ар кандай мите курттардан сактоо үчүн дагы бир катар биологиялык табигый тажрыйбалар жүргүзүлүп, экспорттоо үчүн карантиндик зыянкеч ооруларга фитосанитардык иш-чаралар дыйкан фермерлер менен тыгыз өткөрүлүп турат. Феромон ловушка ар бир түрдүн өзүнүн ургачысынын жыты пробкага сиңирилген. Ага эркеги келет дагы жабышып ургачысы көңүл кош калып, бул биологиялык метод жок кылуунун бир методу. Ысыкөл өсүмдүктөрдү химиялаштыруу, коргоо жана карантин башкармалыгынын адистери тарабынан ар жактан колдоо баба дыйкандар үчүн өтө чоң олжо. Анткени алар өз учурунда бак дарактардын ар кандай оору сыркоосунун алдын алып, жемиштүү түшүм алууга көмөк көрсөтүшөт. Албетте мындай кам көрүү Кыргызстандын өнүгүүсүнө, экономиканын өсүшүнө салым кошкондук болуп саналат. Нуржан Дөткулова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Жете Көз районунан. Ушуну менен жаңылыктардын топтому соңуна келди. Эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.